Мен Зулпукарова Бурмакан Ыдырысовна, Каракулжа районуна караштуу Кызылжар айыл өкмөтүнүн Кайыңтал айылынын тургуну болобуз. Келечек корпоративин мен буну ошо телефондон эле, интернеттен эле көрдүм. Биринчи интернеттен көрүп, анан баягы адамдардын санын, очередтерин карап көрсөм аз экен да. Анан биринчи биз ошо келип, уулум менен кызым келип бул жерге консультант Аида деген кызга келип жолугуп, анан кийин 90 номерге жазыласыңар деп кыйла даярдык көрүп, акча төгө турган мезгилге келгенде айнып кеттик да. Бул адамдар аз экен, эгерде кийин бизди алдап кеткен болсо кандай болот деп айнып кеттик да, анда калтырып койдук да. Кийин ошондон кийин дагы интернеттен ушуну карап келе бердим, келип дайым карачумун, дайым карап, анан кийин канча бир убакыт өтүп кетти ортолугунда. Карасак, уже адамдардын саны очередте көбөйө баштаптыр да. Анан кийин ишенсе болот экен эми жазылсак болот деп, анан кийин апрелде башында жазылганбыз, очередке 360 номерде жазылганбыз. Кудай кааласа насип берип, мына ушул күндө үйдө алып отурабыз. Бул үйдү өзүбүз тандадык, өзүбүз көрүп, карап, анан өзүбүзгө дагы ошо кандай ыңгайлуу жагын карап туруп, анан ошо жер үйдү тандап алдык. Купулубуздагы үйдү алдык десек болот. Беловодскийден алдык, Лермонтова көчөсүндө 4 бөлмөлүү, маңдайында временкасы бар, бардык шарттары бар, ичинде отоплениялары бар, баня, бардыгы, кыскасы условиялары нормальный. Ошо купулубуздагы да. Төлөмдөр боюнча бизде ошо сумманы сал азыраак тандап алыппыз да. Биз мындай неме болгондо көбүрөөк сумманы тандайт элек да. Биз ошо 2 миллионго жазылган болчубуз. 2 миллиондун первоначальный взносу 500 000 төктүк. Андан кийин бая 80 000 бул жердеги ишкананын эмгек акысы деп да эсептесек болот. Ошо 80 000 өзүнчө, 500 000 первоначальный взнос кылып төгүп бердик. Анан ушул күнгө чейин, очередибиз жеткенге чейин деле биз алдын ала төгө бердик. Чтобы бизге жеңилдик болсун кийин төккөнүбүзгө депчи, ошонтөгүбүздө акчабыз болгондон кийин төгө берели деп алдын ала баягы суммаларын, айтылган суммаларды төгө бергенбиз. Анан бул келечек корпоративи өзү 10 жыл деп айтат экен, бирок биз өзү 7 жылга кыскартып жаздыртып алдык. 7 жыл деп договор кылдык. 7 жылда ошо төгүп дөбүздө өзүбүзгө ишенгенибиз үчүн ошо 7 жылга бөлдүрүп алдык да. 19500 деп койсок болот да, 7 жылдыкы айына. Семьябыз менен Свердловскийде, Россия шаарында эмгектенип иштеп жүрдүк. 2 жыл ошол жакта болдук. Анан ошо иштеп, анча-мынча нары бери иштеткенибизден сырткары ошо топтогон акчабызды бул жакка ошо иштетип төгүп берип, анан кийин үй алдык да. Өзүм ошол немеде Екатеринбург шаарында пекарняда иштейм. Жолдошум торговый центрде иштейт. Мен эми эмне демекмин? Эң биринчи ушул жердеги келечек корпоративинде иштеген балдарга бардыгына ыраазычылык айтам. Ошо иштерине ийгилик болсун, дагы ошо кыргыз элинин муктаж болгон үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүп, үйлүү кылып жардам берип жүрө берсин. Бардыгына кең келечек, ден соолук каалайм. Талыкпай иштей бергиле. Анан бүгүнкү документтагы анча-мынча нотариустан, госрегистрдан бүтө турган документтерди дагы бай очередке туруп 1 күн, 2 күн созулуп кетет го. Ал бул документ дагы бүтүшү жакшы болду. Эрте менен баштаганбыз. Мына ушул убакытта бир эле күндө бүтүп калды. Кудай кааласа деп насип этип, акчабызды берип, үйдү алып отурабыз. Рахмат силерге, ишиңерге ийгилик. Анан дагы ушул жерден бир өзгөчө белгилеп кете турган нерсе, бизге Баяман консультант болду. Ошо Баяманга рахмат, ден соолугун берсин, талыкпай иштей берсин. Дагы ошо бизге окшогон кыргыз элине көп семьяларды үйлүү кыла берсин.